Кыргызстандын эң чоң желеги Таштанда жатат. Бишкектеги сейил бактардын биринде таштандылардын арасынан мамлекеттик желек табылды. Видеодо көрүнгөндөй мамлекеттүүлүктүн эң чоң символдорунун бири карылуу жерде жатат. Автор ушундай эле желек Бишкектеги борбордук Ала-тоо аянтына илинип турат деп божомолдоду. Өлкөдөгү мамлекеттик символдорду мазактаганы үчүн жаза айыппул түрүндө гана эмес, эркинен ажыратуу түрүндө дагы каралган. Булак аргумент кейжи. Тилек Токтогазыев мал базарга барды. Айыл чарба жана мелиорация министри Тилек Токтогазыев бүгүн Бишкекте мал базарга барып, малдын баасын билди. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдиришти. Ал малдын баасын билүү менен бирге сатуучулар менен соодалашты. Буга чейин Кыргызстанда эттин баасы 2 эсе жогорулаган. Бул себептен улам малды ЭАЭП өлкөлөрүнөн сырткары экспорттоого тыюу салынган. Белгилей кетсек, бир жума мурун уй этинин 1 килограмм баасы 400 сомдон 500 сомго чейин болчу. Сатуучу малдын этин сыртка чыгарууга тыюу салынгандан кийин 5 миңден 10 миңге чейин арзандаганын айтты. Булак АКЫРКЫ Кабарлар. Үлгүрүш керек. Ооруканада жаткан Камчыбек Ташиев үн катты. Ооруканада жатат деген УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Абалы боюнча социалдык тармактагы баракчасы аркылуу үн катты. Ал ооруканага жатканын жашырганы менен 3 күндөн кийин билинип калганын айтып, колдогондорго ыраазычылык айткан. Миңдеген адамдар дуа кылып калууларын айтышты. Мен көпчүлүгүнө жооп бере албадым. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат айтам. Эми өзүмдүн диагнозумду билем. Менин өмүрүм кыргыз элимдеки. Эми мындан да катуураак иштеймин. Үлгүрүш керек деп жазган Ташиев. Ал Бишкектеги ооруканалардын биринде дарыланып жатканы 26 ноябрда белгилүү болгон. Диагнозу жана ооруканага качан жаткырылганы кабарланган эмес. Булак Спутник KG.